Assalamu alaikum достор. Ошентип туруп эле анан Instagram баштадык. Блогерлер акча өлө табат, Турцияга жумуш чыгып калды. Чалбайго мандыраш болуп, үйгө аман эсен жетип алайын. Ошо өлүмдүн себебинен анан Өлүп турсасын да. Нерх кусалышты да. Тааппай эмне келесиң? Сен келесиң дегем, телефонуңду өчүрбөйсүң, сону айтып келаткан. Үйдөгүлөр каршы болгон. Нифига деп коеюн ба? Жылаңач кыздарды көрүп. Значит, анын ырысысы башка жерде да. Жан дүйнөдө внутренний хочу бар. Бирок кайда чемпион болмок керек. Эмилий Саналиев, устаз карантинде өтүп кетти го. Чубак устазыбыздын группалашы да. Мындай жөн эле бир колунан кармап учурашып койгум эле келет да, болду ошол 7 жыл Алматыга каттады. Мой самый лучший брат в мире деп. Анан үйдө бир маалда мама мындай урушуп кетти, даже мама ыйлыган күндөр болгон. Анан ошол кезде билгем, аябай эки бут баспай калган. Мен алып чыгып бересиң. Чубак устазым бир күнү кандай өтчү. Жеңил акчада көрдүңбү? Алып келиңиз камераны дейсиңби? Жумуртка жасайбыз. Мына ушундай. блогерлерди Кыргызстанда азайчу керек. Бирок биз деле депутаттарга ада эле айтпай элебиз да, 120нын ичинен араңардан берип бешөөң алтоңго эле эшитип атасыңар, калганыңар кеттикле деп элебиз да. Один прекрасный день я отвезу свой отца в автосалон и скажу: выбирай папа любую машину деп. Бекназар, о деп ютубтагы подписчиктериңе айтасың, макулбу? Айтып кой, ошолорго лайктан басып, комментарий жазып, ютубта колокольчикпи? Шону да бассын, поделиться кылсын, макулбу? Өзүм текшерем. Бирөө калтырбаса, жоопко тартыласың. Дыхалка кандай? Жакшы. Чушкады кандай? Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү чыгарылыш өтө маанилүү жана кызыктуу болмокчу. Биз Кутман Турдубеков байкебиздин үйүнө келдик. Сиздер көбүңүздөр эле тааныйсыздар. Биз баштайбыз анда эмесе. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Кудай шырайыңызга. Кутман. О деп аябай. Кутман байкенин көчөсүн таап келдик. Ушул көчөдөн кызыктуу видеолор чыгат экен. Чынында сиздер көргөн видеолор ушул жерден башталат экен. КВН ойнотуп, андан кийин тамаша өттүк. Андан кийин карантин болду, жабылды. Андан кийин анан TikTok деген нерсе чыкты. TikTokко телефон алып тартып баштадык. TikTokко биринчи видео тарткан болчук, мындай эле. Андай биздин жаргон тил менен айтканда, азыркы тил менен айтканда жиза дейт го. Жашоодо болуп аткан нерсени эле мындай кылып туруп эле бир сүйлөп тарткан болчук. Ал кезде TikTokто подписчик деле жок, анан видео өзүнөн өзү бир 10 000 просмотр болгон да. Ошолчу. Анан мен вау, короче, блин, тартса болот турбай деп. Анан ошентип тартып эле. Башында TikTok эле мындай чисто өзүбүз үчүн эле тартып берчүк. Кыйналып атчык мындай, блин, могу күнү монча видео кириш керек, могу күнү монча видео кириш керек деп. Азыр деле андай жок. Чисто жашоодо болуп аткан нерсени айтып коерчук, болду. ВФда иштеп жүрдүк, фотограф болуп, паркта Иллюзион парк бар го. Ошол жерде фотограф болуп 2 жыл иштедик, 1 жыл виртуальный реальностьте иштедик, балдарды ойнотуп, алдап бакчаларын алып алып. Ошентип андан кийин жашоо окшош болуп кетти аябай. Аяктан чыгып, жака бармай, тигил жактан башка жака пересадка болуп эле жашоо ушинтип эметип атып эле бир маалда. Короче, Турцияга жумуш чыгып калды. Короче, үйдөгүлөр каршы болгон. $300 менен кеткен болчумун ал жака. Акчаны өзүм чогулткам, Бирөө тосалчу эле ал жакта? Жок, эч ким. Компания менен эле. $300 болчу, $300 чогултуп, аягында уже 1000 сомго алым жетпей атканда мама 1000 сом алып анан кетип калгам, короче. Кетип ошол жакта жарым жыл жүрүп, жарым жылдын 1-2 айы жакты. Андан кийин мекенди сагындык. Ата-энемди сагындым. Бир туугандарымды. Ошону жакта жүрүп, жарым жыл ичинде, короче, блин, жашоону прям өлө монтур бир сыра түшүнүп алып экенсиң да. Жакта жүргөндө анткени жалгызсың. Оюң менен оюң өзүңө бирсиң. Жестко депрессия, стресске кирет экенсиң ал жактанчы. Аябай эле. Баягы көп ойлойт го, блин, за граница чыгып келсем жыргап келчү дейм депчи, жок. Андай эмес. Нифига деп коеюн ба? Андай эмес. Короче, жыргап келесиң депчи, бирок ал жакта дагы байкелер жакшы болуп жагматчы биздики. Көбүнчө жакшы болуп, ойлогом, блин, барганда бузулуп кетем го депчи. Жок. Ал жакта байкелер жакшы болуп, мечит да жакын болуп, чогуу жагматпен барып, чогуу келип, ошол жакта байкелер болуп, жандай стресс, депрессия откондо келип, эмне болуп атасың ар жак бир жакта эле. Деңиз жакка барып, кайра келип, анан ошентип туруп эле кетип калдым, короче. Кетип, ошол жерден кайра TikTok тартып баштадым. Анан акырында мындай тебе баштады. Тебип туруп анан бияка келдик. Бияка келгенден кийин 7000 подписчик бар болчу. Анан ошондо отуруп туруп бияка келип, подписчик канча бир 20 000га жеткен болчу. Жок, только TikTok тартып. Ошентип сүйлөп эле. Ошентип сүйлөп эле жөнүндө. Эмнеге кыздар мындай, анан эмнеге жашоодо мындай боло берет, силерде да ушундай болчу. Анан ошентип сүйлөп 20 000 болуп туруп анан телефон алмаштырсам, TikTok кетип калат. Жок да. Ошол телефон менен. Ошол телефон менен. Короче, паролун билем деп эле кайра өчүрүп бүт баарын с нуля баштапчы. Паролун жазсам чыкпайт.
Эми бул да тагдыр экен да. Аллах Таала адам баласына ар кандай сыноо берет да. Кээ ойлойт го жандай сыноо десе мындай башына бир килтегин бир бале түшүп же маштасы менен кадалып же ден соолунан кетип анан ошону сыноо билет деп жок, короче, ал да сыноо экенин билдик. Анан ошентип туруп эле анан Инстаграм баштадык да. Инстаграм баштап туруп эле ал жакта Инстаграмда подписчик бир 1000ге жетпеген подписчик бар болчу. Же 1200 беле. Анан туруп анан Инстаграмга эмнеге почему нет дедим да. Бирок ал жака уже мондай чыгарып туруп 05ке сүйлөп, могу көчөмөнчү. Бияктан баштап 05 менен эле неге экмеклер деп турупчу. Азыркы учурда өтө өнүгүп атпайбы TikTok, Instagramчы? Туурабы ушул негизи? TikToкту Кыргызстан жаап койду мисалы. Ушул нерсени кандай карайсыз? Көз карашыңыз кандай? Любой нерсенин өзүнүн жакшы жери да бар, жаман жери да бар да. Сиз экөөбүз интернеттен жакшы нерсе да ала аласыз, жаман нерсе да ала аласыз да. Смотря ким кандай түшүнөт. Ар бир адамдын түшүнүгүнө, адам баласын түшүнүп башкарат дейт го. Ошо ар бир адамдын түшүнгөнүнө жараша го дейм. Мисалы интернеттен өлө күнөөгө батсаң болот, өлө сооп иш иштесең болот да. Сооп дегенде баягы алдымдарсын видеолорун көрүп, ошолорго мисалы билген нерсең амал кылыпчы. Мисалы чогуу устазында видеолор через YouTube го баардыгычы. Карасаң Инстаграмда жана минутный видеолор тарап кетет го. Мисалы көп ошол видеолор көбүнө жардам берет да. Жана стресс, депрессия отканда сториске киргизип койсоң деле өзүмдүн эле жакын дос балдарым жазышат, билейин прям точный момент чыкты да депчи. Ушундай. А кээ бирөө бар эми баягындай жылаңач кыздарды көрүп же ошондой ошол эле маарда күнөөгө батсаң болот, ошол эле маарда сооп кайчтап койсоң болот. Тандоо өзүңдөн да деп ойлойм. А так жаштардын көбү азыр мындай ойлонуп калыптыр. Блогерлер акча өлө табат, короче, мондопчу. Мен да блогер болгум келип атат, мен да видео тарткыла депчи. Жазат өзүм эле кээ бирки бир брачкам жазат. Мен да блогер болоюн депчи. Бир брачкам жазат. Сен келе атасың дегем, мен оку дегем ага. Оку биринчи үйрөн, сабак ал, бир сыра илим ал деп. Анан өзүнүн убакыт сааты келет депчи. А кээ бирөө деген бизде деген көрдүң, баары мындай сурадым, шапет болуп кеткиси келет да. Бирөө көрүп атасың, билейин ушинтип тартып турбайбы деп эле, анан мен да ушундай болом депчи. Бирок окшошпойт. Значит, анын ырыскысы башка жерде да. То есть мисалы мен сендей болуп, монтип бирөөлөрдүн үйүнө келип, интервью алып кандайсыңар, достор деп мен аны тарта албайм да. Анткени ал мага жакпайт мисалы да. Мага кандай жагат? Просто чыгасың, мындай 05ке сүйлөдүм, болду. Мага ошол нерсе жагат. Баяктагы нерсени могу камерага киргизип туруп аны элге жеткизген, мага ошол нерсе жагат да. Көрдүңбү? Айырма бар да. Просто любой адам өзүн просто изденип коюш керек. Бирөөнүн ырыскысына, бирөөнүн таап аткан нерсесине вообще кызыкпаш керек. Бирөө мисалы ошондой эле там депутат болду, билейин депутат болсо көп акча тапсылып турбай депчи. Там бирөө мисалда бирдемке стоматолог болду, стоматолог акчаны көрөйт да, ал жака кетпеш керек да. Просто мындай жан дүйнөдө внутренний хочу бар. Мен ушул адам болгум келет депчи. Ошол. Могу 11-класска чейинки биздеги мектептеги илим бар го, ошону алыш керек чоң гана. Болду. Ошол эле да. А сен азыр мисалы мектеп кезиңде болуп туруп анан мисалы интернетке басым жазсаң, сен тупой болуп чыкпайсың. Келе болуп калсың да. В прямом смысле келе болуп калсың да. Тамаша ойногонбуз, бирок бизди көп тааныган жок, анткени тамашанын поколениясы бүткөндөн кийин, эмли байкелерибиз, андан кийин дагы бир поколение болду да. Ошол поколенияны бир аз элдер көрүп аткан болчу. Андан кийин интернет аябай күчөп кетти го. Ошол маалда биз тамашага кирип калдык да, 11-сезон кыска формат ойнодук. 11-сезондо премьеркада вице-чемпион болгонбуз. Бирок кайда чемпион болмок экенбиз. Андан кийин жана калп 40 жылда билинет дейт го. Кайра келип бир жыл, канча жыл өткөндөн кийин бир братан келип туруп айтты да. Негизи чечилген болчу деп турчу. Тил жактан деп туруп. Ошо бирок вице-чемпион биз аябай ыраазы болгонбуз да. Анткени кыргамыз да, короче. Андан кийин жогорку лигага зато Абдуш өттүк. Ошол жерде жүрүп турган карантин отпойм, ошол жерден жабылды да кетти. Арслан Ибрагимов деген бар. Ошол агай вдруг көрүп атса, агай, я вас очень сильно люблю. Спасибо вам за ваш... Сиздин үйүңүзгө оны за вашты айтып коюн да қазір. Спасибо за ваш... Агай, в общем, сизге чоң рахмат бизге өргөн илимиңиз үчүн. Арслан Ибрагимовдон бар, ошо агайды айтып коюнчу. Арслан Ибрагимов Кыргызстан боюнчачы эч ким тааныбайт агайдычы. Ошо улкоз бирок тааныбайт. Эч ким тааныбайт, агайды эч ким тааныбайт. Бирок ошол эле азыркы Эмилия Саналиев байкелерибиз, Бакыт байкелерибиз, Азамат байкелерибиз, Актан байкелерибиз, азыр могу Кыргызстанда мен продакшндар бар го. Ошолордун баардыгы мен тамадалар бар, ошол агайдан чыккан. Агай за кадром үйрөтөт баардыгын. Дисциплина только. Биринчи очередь дисциплина. Анан Медеров экенин да кошуп кетейин. Бизде айыл өкмөт. Биз КВН ойноп жүргөндөчү. Ошол Медеров экенин бизде талчок аябай чоң болгондо биздин команда үчүнчү. Короче, могу кыз катада эле жүрө бересиңер, шаарга чыккыла дейт. Мага номерин берет. Тамашада экенчи, ушул жерге могу күн барасың, чалсаң дейт да. Чалбай койгон мандараш болупчу.
блин ал жак оны уят го тигүү деп элечи. А биз мурда плагиат тамашалар ойноп жүрчүк да. Тамашада алынган тамашаларды баягы алып келип туруп уруп сала берчүк да. Бирок эркчелерин өзүбүз кочтук да, бирок жакчык да. Андан кийин тамаша жазган билбейбиз, эчтеке билбейбиз. Ошол агайга бизди медеровикке жөнөтөт. Барабыз. А бир аз кечип калабыз, кышында болчу. Кечип калып анан агай резко учураштырып элеп чуу опоздойм деген. Базар жок дегенбиз да ошондочу анан. Всё дисциплина деп ар жак бер жак. Ошол агай тамашаны үйрөтө баштаган да. Жазган үйрөткөн эмес, бирок в целом ошо структурасын түшүндүргөн. Кайсы жерден надо шутить, кайсы жерден не надо. Самая лучшая импровизация это подготовленная импровизация дейт да мисалы. То есть баардыгы мондай по полочкам да. Сиз өзүңүздү ошондой ким деп эсептейсиз азыр? Азырбы? Азыр кадимкидей эле пендебиз, Кутман жүрүп үйгө киребиз. Всё, киреличи үйгө. Биздики ушундай ворота коричневый цвет да. Кутман экен үйүнө кирели. Сен кирбейсиңби? Айта кетсеңиз, эми Турцияга барыпсыз. Турцияда эмне иш кылдыңыз? Уборщик. Уборщик. Башчы ой албайм может. Биякта жашоо менен ал жактагы жашоонун айырмасы эмне? Экөөнүн айырмасы аябай эле чоң. Уборщик дегенде баягындай. Москвада жүрүп, көчөгө жүрүп, ар жак бир андай эмес. Ал жакта кадимкидей классика кийим, классикачан, анан жанагындай колго жана перчатка кийип алып, тазалап жүрөсүң да, короче. Анан пляж бар го, пляжда. Пляждан чыгып, ошол жерден жанагындай полотенцелерин чогултмай, жанагындай чөмөлөктөр бар, мындай. Ошонун ичине мороженалардын эмелерин салып коет да. Ошолорду төкмөй, көлдүн жээгин тазаламай, ушундай да. Ночь болсо отелдин ичинде ушундай да. Отелдин ичинде эле жүрө бересиң, айланып. Короче, кайф. Жумуш жаккан болчу. 58 килограмм болуп барып, 70 болуп келгем да. Эмнеси жакпады? Эмнеге келе бердиңиз? Даканс ошол жакта эмнеге жүрбөдүңүз? Жакса мисалы. Биринчиден ошо айтып атпаймынбы, ал жакка барганда мен биринчи жаңы патриотизм деп коет го. Ошол нерсе ойгонот экен да, аябай эле. Мекенге болгон сүйүүң, биринчи ата энеңдин баркын билет экенсиң, бир туугандардын баркын билет экенсиң, досторуңдун баркын билет экенсиң. Ошол жерден ошону сездим чыкканым аябай ыраазымын да го. Вообще өкүнбөйм жашоодо ошол жакка барганым аябай ыраазымын. Анткени деген биринчиден ата энең баркын билет экенсиң, анткени ошол жерде жамааттагы бир байкенин атасы каза болуп калды да. Өмүрү кыска дейт го. Бүгүн барыбыз, эртең жокпуз. Өмүрү кыска дейт. Чогуу ночтон иштеп келип туруп эле, келип жатабыз, уктайбыз. Тиги братан месайга алса керек эле, дополнительный жумушта. Уктап туруп эле сервис келет 4:30 4:30-5:00 келет тамакка да, кеч. Ошол жака туруп атканда карасаң тиги байке чемодандарын чогултуп машинада отурат да, анан байкелер айтып калды, ошол жакта жамаат атасы каза болуп калды депчи. Анан ошондо ойдун баары кеткен го. Дуада только үйгө аман эсен жетип алайын. Мен барганча ал ошо ата энем, бир туугандарым аман болуп турсунчу, пожалуйста деп элечи болду. Бияка келдим, болду, экинчи кетпейм дедим. Ошо өлүмдүн себебинен анан келип калдыңыз ошондой? Өлүмдүн себебинен эмес, эми кандай бир түрткү деле болду. Үйгө келиштинчи. Үйгө өзүм деле мекенimде элестет, сен деле ажалың Турциядан келип калса, ата энең кандай оор удар да. Ошон үчүн көбүнө кайрылат элем жаштар. Европаны, Американы, көбүнчө Американы эң себеби. Ырыскы негизи бизди издейт да. Биз акчаны издебейбиз. Акча бизди издейт. Ырыскы да бул в целом. Ырыскы десе эле бул акчага теңебеш керек. Ден соолук, үй, мал, мүлк, кийими, микрофон бунун баары ырыскы да, Аллах таалам берген жакшылыгы. Көп ойлойт, Америка барсам мен болуп кетем депчи. Америкадан бере турган ырыскыны деле Аллах таала силерге өчүр, телефонуңду өчүрбөйсүңбү, сону айтып келатканда дейт го, тартар. Ошол ырыскыны эле Аллах таала силерге бул мекенден өзүңдүн эле мекениңен берип коет дейт да. Максатбек ажы устазыбын айтканы бар. Жандай тоок бар го, тоокко хозяин мисалы жем бергенде туруп чачып берет. Бир күн карасаң настроениеси жакшы болсо мындай эле бир жери куюп коет го. Ошондой да. Аллах таала сенин ырыскыңды мындай туш таракка чачып койгон дейт. Америка, Италия, Испания, Турция ушундай дейт да. А болбосо ошол эле жерден тапкан ырыскыны сага Аллах таала өзүң эле мекениңен берет да. Анан ошол сөз ошол жерден таамай тийип, моякачы өлө стресс болуп жүргөнсүң да беле. Ошол нерсе кирип, деп туруп бир аз түшүнүк болсо да бир аз түшүнүп, анан дуада, я Алла, мен сага ушул Турциядан берген ырыскыңа аябай ыраазымын. Бирок, пожалуйста, эмкисин өзүм эле мекенимден бериш деп аябай тиленгем да. Азыркы жашоомдо болуп аткан нерсени, азыркы Кутманды деп атпайсыңбы? Жана айттым, сиз кимсиңер дебедимби? Ошол азыркы жашоомдо болуп аткан нерсени мен Турциядан өлө тиленгем да. Аллах тааладан аябай сурангам. Болду. Мен азыркы тагдырыма ыраазымын. Азыр мага Америка, андан кийин чыккандан кийин деле Америкага хоттор чыккан,
Америкага хоттуруп чыккан, Европага, Словакияга, Америкага бир 5 ай кандай бир дос балам айтып аткан болчу. Короче, Англияда 5 ай жүрүп туруп, 6-нчы айга Америкага кетип калса болот экен, доска кеттикпи, ар жак бир жак болуп элечи. Мен ошол нерсени тандап кетмекмин. Бирок ал нерсе мондай. Бияка келгенде жүрөктө өкөп мындай кыз турду да. Кетким келген эмес вообще. Бул жакта эле калгым келди. Бул да ошол эле мындай кыскача айткандачы, именно. Англичанинде, индус пактарды көрүп, биздикилер алардын тилинде сүйлөйт го. Ошондо аябай мындай ызаланып кетем да. Бир байкебиздин айткан нерсеси бар, сонуна, орус байкебиздин, силер деле көрүп калсаңар керек. Эмне үчүн Кыргызстанда жүрүп, мисалы, башка өкүлдөрдүн эмелери бар да. Алар жүрүп кыргызча сүйлөйт дейт да. Эмне үчүн биз башка өлкөгө барганда биз алардын тилинде сүйлөйбүз да. Мен мисалы Турцияга бардым, түркчө вообще билчү эмесмин. Алар мындай биздей болуп аракет кылбайт да. Сен мисалы түрксүң да, мен сага кыргызча сүйлөп атсам, кыргыздан сурайт да, бул эмне деп атат депчи. Котор дейт да. Тиги кыргыз которот. Элестетип, бизде кандай? Сен түркчө сүйлөп атасың, биздики просто пейилибиз өтө кенен жаман ак көңүл калыппыз да. Иттей элечи. Сен мисалы түркчө келип сүйлөп атсаң, мен сага чыгара калып, перевод менен издей калып, эмне деп атасыз байке деп перевод менен сүйлөшүп англисче депчи. Азыр мисалы дос балдардын жанындачы бирөө түрк менен, же пак менен, же да башка бирөө менен ошондо өз тигинин тилинде сүйлөшсөм, мен сразу тиги менен сүйлөшпөтмүн. Тигини сөгөм да. Сен көкмесиң депчи. Тиги айтат да, жок доскай мындай ар жок бир жокто эмне болуп атасың депчи. Просто көбү ошо за граница чыга электер көбү түшүнө албайт да биздин тилибизди. Биздин маселе эмес да. Эмне үчүн мисалы биз эле ошо Америкага барыш үчүн англисче жаттайбыз, тигини кылабыз, буну өтөбүз, ушундай бир этаптар бар. Эмне үчүн ошол Америкадагы бир туугандарыбыз бияка келип биздин тилди үйрөнбөйт да. Кээбирөөлөр үйрөнүп кетет. Ал биздин маселе эмес да. Ошон үчүн мен азыр болушунча, кээбирөөлөр бар тоже аракет кыласың, бирок ийилгенге эки эсе ийил дейт, бой көтөргөнгө бой көтөр дейт. Ийилип атсам базар жүрөм, бир аз чыгарып туруп айла жокто мындай. Баяктан тетияка барсаң түшүнөрсүң да. Бирок болушунча кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Биякта деген биякта кирилиш айылып турат. Тигил жак агурт. Устаздын видеолорун көрүп турат экенсиз. Устаздын видеолорун көрүп турасыз. Негизи жанынан көрүсүз беле? Жок, устазды жок, ошого аябай өкүнөм. Бир өкүнгөн нерсем ошол да. Жанынан көргөн эмес. Кээде мындай бир аз анда деген динге болгон түшүнүк, мындай намаз окучук, бирок мындай сабак илимге изденбеп турбуз да. Илим алганга изденбеп турбуз анан. Билбейм эмнегедир анда да биз ооруп жүрдүк, ойдун баары башка жерде болчу да. Анан устаз карантинде өтүп кетти го. Ошондо деле бир башкачараак болуп, андан кийин анан видеолорун аябай көрө баштадык. Устаздын баркын билбей жүрүп турбуз. Чоң устазынчы. Азыр мисалы кээде мындай устаздын жанында кандай десем мындай. Устаздын жанында видеолор чыгып кетет го. Жанында сонун күлгөн моменттеричи. Ошол маалда мындай көзгө бир аз жаш да келип кетет кээде. Азыр ошол болушунча биз деген азыр Ниматулла устаз бар. Ленинградский мечитте, имам мечитинде. Ошол жерден жума сайын бир жумада бир жолу барып турабыз, ошол устаздан эметип. Ал устаз чубак устазыбыздын группалашы да. Ошол устаздан бир аз болсо да ошол колдон келишинче аракет алып, бир аз болсо да илим алып турабыз да. Бир аз болсо да. Өтө илимдүү эмес, илим деле жок. Негизи барып түшүнүп, бир аз бул көрсө мындай турбайбы, тараттындай турбайбы, намазда мындай нерселер бар турбайбы депчи. Ошондой да. Анан ошол устаз китептен айткан болчу, биз негизи өзүбүздүн падышаларыбызды, мисалы президентти, ошол эле азыркы аалымдарыбызды, бул аалымдар деген бул бизге Аллах Таала берген чоң бир жакшылык да, неамат да. Азыркы аалымдарыбыз бербейби? Эрмек устаз, Максатбек ажы устаз, да Олжобай устаз, башка устаздар бар, аттарын унутабыз, бирок ошолордун видеолорун көрүп, Калысбек устаздын сабагына аябай баргым келип жүрөт. Калысбек устаз кадимкидей мындай жана бир родной бир байкең болот го. Ошону сагынасың го. Ошондой мындай сагынып мындай азыр Египетте жүрөт да. Бияка келсе сөз сабагына барганга аракет кылам го. Барып мындай жөн эле бир колунан кармап учурашып койгум эле келет да, болду ошол. Азыркы арманым ошол болуп атат. Азыр просто колдо бар баркын билбей, колдо бар алтын баркын билбейсиз дейт го. Ошондой болуп жүрдү да, чубак устазым көбү билбейчи. Бирок чубак устаз 1 на миллион да болду да, башка сөз жок да мындай. Чубак устаздай таанысыз чубак ажына. Чубак устазды. Мурда көрчүк да видеолорун. Көрчүк. Канча жашыңызда ошол? Аны точно айта албайм азыр. Чын. Үйдөгүлөр канча намаз окуйт? Үйдөгүлөр баары канчасы? Азыр папам менен мамам да дугадабыз. Канча бир туугансыз? 3 бир туугансыз. Улуу эжем, мен анан братишкам. Аз уктуп атпайбы? Таң атпай эмне келесиңер кайта. Бияка агород бизге ушундай. Негизи үй 4 соттук жер. Бизге жагат дегенде кичинекей эле, огородко көптө деле жумуш жок биякта. Алмаларды полный папам отургузган. Папамды аябай жакшы көрөм дегендей. Алмаларды папам отургузган.
Бул жакка келгенсиздер канча болду? Абдушугул дейт мага алмачы бирок. Бuyакабы? Негизи бул жерге. Мен азыр канча 23 чыгып калдым да. 18 жыл болуп калыптыр. 18-20 жылга жакын. Кошуналарымды да аябай жакшы көрөм деп койгу. Билбейм деги бир кошуналарымдай. Мояктан кетким келбейт да. Покровкадан көчкүм келбейт. Үйдөгүлөр канча мындай үйдү саталы деп чыкты, вообще прям. Мен каршы болуптум, үйдү сатпай эле болчу. Анткени могу үйдө аябай чоң мээнет бар да. Мага менен папамдын экөөнүн салганын эсимде бар да, просточу. Могу залдын эшиги турбайбы, моякта көрдүңөрбү? Бак терезе алынды го. Могу жерден, короче, папам менен мамам жаңандай тачка бар го. Ал кезде кичинекейбиз, биз деле оокат кылган жокпуз да. Тачка менен топурак менен мамам мына могу тачкада канча жыл болду моягын көрдүңөр. Папашадай могу темирлеринчи, могу тачка жарабай калган негизичи. Моягын кесип, короче, мояк жок да. Бирок папаша деген папам колуна баары келет да. Негизи менин кумирим папам да. Папам өзүн айтпайсың, бирок менин кумирим папам да, короче. Колуна бүт нерсе келет да. Темир бар го. Алып могу короче чаптайт, могу тачкага канча жыл могу дөңгөлөктөрү 5-6 жыл. Смелетең. Мен могу дөңгөлөктөрү толтура жолу алмаштылды. Дагы деле турат, короче, дөңгөлөктөрүн жок болсо деле башка дөңгөлөктөр салып ушундай да. Мояктары чирип калган, могу тачканчы беречи, билеги могу тачка нормально өтүп берейинчи. Могу тачка моолар түшүп калган, могу папаша кайра полный варит этип, ушундай да. Ушул тачка менен мамам, папам экөө, короче, топурак бар го. Ошо менен сүйрөп келип, могу залдын терезеси турбайбы? Могу ачык болчу да, терезе жок болчу. Ошол жерден жана фундаменттин ичин толтурасың го. Ошол топурак менен ыргытып, ичин толтурган дагы деле эсимде бар да. Негизи каяктан болосуз? Өзүңүз Түп тамырымбы? Түп тамырыңыз. Ысык Көл областына караштуу Каракол шаарында 2002-жылы 27 октябрь күнү эртең 11-лерде жарык дүйнөгө келгенбиз. Реально эле эртең. Эркек жайт туттум. Ушундай маалда примерно. Бияка ким, эмне себеп болуптур үйдөгүлөрдөн көчкөнүнө? Папам болгону куса, сагынгам аябай. Папам деген меники 20 жылдан бери 25 канча башчы уже 30 жылга жакындап калды. Папам 70-ге келип калды. 19 жаштан бери эле жанагы Икаруска чейинки могу Лас деп коет экен. Лас деген автозор бар болчу. Эски сары автозор билесиңерби еще? Ошондон бери папам жолдо да, трассада. Машина. Автобус айдашчу 7 жыл Алматыга каттады. 7 жыл Алматыга каттаганда ошондо аябай катуу сагынгам да. Катуу сагынып, анан папам жумушуна байланыштуу Бишкекке бияка көчүп келгенге туура келген да. Ата Караколдо эле өсмөкмүн эмне. Папама болгон, куса болгон үчүн анан бияка көчүп келгенбиз. Анан үйгө деген мындай эме болуп атабы, плюс жактарыңыз келип атабы негизи? Үйгө плюс жактары? Тамак кенен папартер. Жакында үйдө бир сыра папам туган күнү болду, анан ошо бир туугандары келмек. Плов. Бартер кылдыңыз. Канча комната? Үйдө деген общий алганда, общий могу. душ-пуш, кухня. Жетти го. Маяк прихожка болуп калабы? Короче, киргенде холл бул. Маяк деле почти холл дегенде. Бияк көбүнчө врачканын комнатасы. Бул жерде маяк отурат. Биякта леголору, моуларын ишил заказдары бар. Я это хочу, я то хочу дейт, алып келип бересиң. Анан эме деп айтат. Мой самый лучший брат в мире деп коет. Ошонусу эси сат билейин. Анан алып бересиң каалаганычы, короче. Сиздин учурда ушундай нерселер болдубу негизи? Кимге айтып аттыңыз сиз ушундай я хочу деп? Папаңызга? Мен эң биринчи квадроцикл мен айдагам да. Папам 75, мамам 78. Папам 50, мамам 47-ге келди, папам 50-ге келди. Видеолоруңузда мамаңыз көрсөтүп каласыз анча-мынчадачы. Көрүп жүрүз негизичи. Андан эле гүлбирежи болуп кетти да. Ошол себеби. Двоюродный апам ал. Себеби эмнеде? Эмнеге мамаңызды толук тартпадыңыз? Көз тиеткен. ТикТокто ошо башында мамамды 1-2 жолу тартып. Негизи байкалдыбы көз тигени? Өтө эле. Аябай. Элге айтып бериш керек. Мамамды башында 1-2-3 видео тепкиге тартканда аябай тепти да. 300 миң, 500, 600 миң просмотрга чана. Ушинтип мамамды да остановкадан таанып калып, ушундай эметип атышты да. Анан үйдө бир маалда папам менен мамам мындай урушуп кетти. Урушканын көрө элек болчумун. Көп жылдан беричи, бирок бир урушуп кетти да. Урушуп кетти, мындай кыска эле. Жөн эле мындай урушты да, ата үйдө уруш чыгып аткан болчу да. Всё, короче, түшүндүм. Анткени кээ бирөөнөн сурайсың да. Мындай эмнеге мага подписансыңар дегендей сыяктуу болуп жүрүп, үй бүлөңүз жагат, апаңар менен атаңар бул мамилеси ар жак бир жак депчи. Кээ бирөө деген, мисалы, сенде болуп турган мамилеге балки менин үй бүлөм жетпейт да. Сен мисалы тартасың да, менде дагы ушундай болсо депчи. Кээ бирөө деген уккан болчумун, дуа алганда, мага да ушундай бер, могу балаңкындай депчи. Анан Аллах Таала калып кетпесем, ошонукун алып туруп мындай сага берип коет экен да. Көз тиеткен да ушундайчы. Ошонун нерсеси бар, анан ошонун түшүнгөнүн анан кой дедим да. Бул жакчы. Бияк душ. Көрсөтүп Көрсөтпөлү?
көрсөтүлүп ишигимдер илинип турат просто. Хорошо. Негизи көрсөтсө деле болот. Табар. Бул жак холл, бул да тоже холл экен, Бул жакта прихожка. Бул жак кухня. Бияк кухня. Ушундай. Сиз өзүңүз тамак жасай аласыз негизи? Бияк биздин комната. Сиздин комнатаңыз. Детский. Ондай эстетичный эмеси бар, свети бар. Отдельно көрсөтүш керек. Бияка брачкам жатат. Бияқта брачкам жатат, бияка мен жатам. Качан тоюңуз? Тойбу? Азырынча кыз жок. Качан үйлөнөйүн дейсиз? Үйлөнгөнмүн? Үйлөнгөнмүн бир. Канча жыл бар? Ниетте 25 жашка чейин, негизи пайгамбар 25 жашында үйлөнгөн деп, негизи. 25 жашка чейин ниетте. Пайгамбар жашында. Буюрса. Мен мактана кетейинби? Ошолорду айта кетиңиз, сурайын дегем. Могу деген, могу диплом мен үчүн өтө аябай прям жестко маанилүү деп кой. Короче, келесиде болуп эле чуркай берчү мен ар бир класс менчи. Аны результат жестко болгондой койбу. Короче, өзүмөн чоң класстагы аларды ашпойчумун, смело. 1,5 метрге чурканда ашпойчумун. Кайсы жылдары? Мектеп кезде 2012-2013 болуп калат го. 9 класска чейин ошол только жашоо спорт болчу, 2 класстан баштап. Мамам мектепте мугалим да, тайкондо ушундай залга биринчи жолу келип, ошол жерге мамам барасың деп туруп алып барып салган да, короче. Ушул жакка келгенде. Ошо мектепке да келген да, тайкондо ушундай вид спорта деп жанагы. Ошол жака мамам алып барып берип салган. Ошондон бери тайкондого 7 жыл бардык. 7 жыл? 9 класска чейин күрөшкө деген 4 класста кызык баштадыкпы же 3 класста баштадыбы ушундай. Күрөшкө бирок аз эле бардык. Көбүнчө тайкондо жакчы да. Буттар менен тебишкенчи. 9 класска чейин, короче, мындай районский тема деп коет го. Ошол нерсе башталган да. Балдар менен согушмай. Бирок ишчи эмес, чекчи эмес, бирок мындай. Ошол 9 класста деген 2 бут, короче, баспай алган. 2 бут? 2 бут отказ берген да. Неге? Ошо алакталган сынос экен да. Врачтар деле диагноз, эч кимсиз диагноз билбей койгон. Мен деген республиканский больница, 4-й горбольницаң деле, юрфаң деле, короче, Кыргызстанда эмне деген частный бүт больница бар, ошонун баары билбей койгон. Диагноз билбей койгон да. Биринчи 1 бут отказ тепкен, андан кийин 2 бут. Ошондон кийин уже спортко дагы бүт нерсеге, короче, мындай the end болду да, мындайча айткандачы. Ошол менен 3-4 жыл оорудук. 9, 10, 11 мектепке барган жокмун да мен. Мектепке барсам дагы таяк менен барып, кайра келип, ушундай болупту да. Мектептеги мугалимдерге, директорго ыраазычылык. Ошого карабастан бизди мектепти бүтүрүп, ошол кезде билгем аябай дос ким экенинчи. Ошол кезде арабызда болгон балдар өзгөрүлдү, жашоо өзгөрүлдү, жашоолгон көз караш өзгөрүлдү. Ошо айтып атпаймынбы, адам баласын түшүнүк башкарат депчи. Биз көрсө түшүнбөй жүрүп турбуз да. Ден соолуктун баркынчы. Ден соолук бул чоң байлык. 16-15. 16, 17, 18, 3 жыл баспаганда ошондо 19-20га чейин баспай. 20 жашымда уже өзүмө келип, кадимкидей. Акыркы 2-3 жыл өзүмө келип калдым. Ошо карантин ичип почти баспай жүрүшүнө болдуңуз, эмнеден улам болду? Керүклөр сууга өтүп кетти дейт. Керүклөр ар кандай. Даже мага милиган күндөр болгон. Мага айтпай врачтар, блин, бул балаңардын буту болбойт, короче, ампутировать этиш керек деп. Мага ыйлады кадимкидей. Мамам аябай картая түшкөн болчу. Өтө картая түшкөн болчу. Аябай эле слишком. Аябай картая түшкөн болчу мамам. Ошондо байкадым кадимкидей. Адам баласын сана жеп салат экен да. Папаша ичинен ойлонот. Мамам ыйлайт. Аябай ошондо түшүнгөн болчумун, блин, болбойт экен депчи. Ошон үчүн жанында жүргөн дос балдар. Жанында жүргөн дос балдар өзгөрүлдү. Жашоом, короче, мондай 480 градуска алмашылган да. Ол мен аябай ыраазымын. Эгерде сен качан кылычыңды алып чыгасың, эгерде сен ата-энеңе, үй бүлөңө бирөө кол салганда гана кылычыңды алып чык дейт да. Мисалы мен папама же мамама бирөө келип туруп колу тийсе, кечирип кой, өлтүрүп саласың да. Ошол жерден кылычыңды алып чыгасың да. Жандагы сөзбөстөр көңүл урбаш керек. Бир жолу ошол ооруп жүргөн кезде баягы бут акса операцияны өтүп жүргөндө, папам ошол маршрутка дейт да, шаар ичичи. Кээде остановка керүкү көкмөлөр бар го, машиналарын токтотуп алышат го. Папам сигналдан берет, мамам экөөбүз күтүп аткан болобуз. Папам тигилер машинадан жылбайт да кой. Вообще нерв кылып салышты да, жылбайт. Мамам экөөбүз четте турабыз. Анан машинадагылар түшүп барып туруп эле. Папам да түштү да. Папашаны сөгөттү. Сөктү да, короче, барсетканы чечип, машинаны салып туруп, папашаны ошондо дагы да эсимде бар да. Папашаны, короче, артка тартып туруп, төртөө менен алжалашкан соң, сүйлөшкөн соң кадимкидей. Бирок кантип эмне болуп сүйлөшкөнүн билбейсиң. Мисалы көчөдөн ошол төртөө келсе,
болду байке деп кетип калсаң, бирок төртөө менен кадимкидей сүйлөшкөнсүң да. Ошондон түшүнгөнсүң го. Көрсө сен ата энең болгондо уже сен мисалы Бекназарсың да. Сен мисалы баары эле мындай, мисалы экөөбүз тең арыкпыз, базар жок. Экөөбүз да ойлошот го мындай. Экөө нито депчи. Бирок эгерде сен ата энең анан бир туугандарыңа бирөө кол салса, бирөө бирдеме десе, сен уже башкача Бекназар болот экенсиң да. Анан ошондо түшүнгөн болчу. Папашаны кадимкидей артка түрүп төртөө менен общение алгансың да. Жок, кыялыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Или блогер болом деген кыял канчадан баштап башталды негизи? Или жок жерден эле ушул нерсеге келип калдыңызбы? Мектеп кезде бир жолу сурашкан болчу. Ким болгуң келет дегенде повар деп койгом. Папам мамаман акча сурабай алгам. Өткөндө папам 2200 сом берет экен да, 2200 сом берсе жаман неудобно болуп кеттим да. Жашоодо ар кандай сыноолор көп болот экен да. Жашоо ошонусу менен кызык экен да. Папам менен мамам магазинге тортко кирет. Ошол карантин убагында эле. Карантинде көп отуруп калдым. Карантин чыгып акырынан уже осваиваться этип келатканда анан папам менен мамам магазинге кирип тортко эне акча жетпей калат да, короче. 10 сомбу 500 сомду элестет эле. Ушундай жетпей калып, анан папам маршруткага кирип, монеталар туруп калат да, спринтерде ошол болгон монетасын монтип суруп чыгып, анын баарын папашага же үйдөгүлөргө билгизбейсиң. Бирок ошол нерселер эсте калып, мен да сөзсүз ушул нерсеге кайра ата энемди алып келбегенге аракет кылам депчи. Өткөндө сүйүнүп, барсеткадан бар деп туруп, смелымды алып чыгып бересиң, бар депчи. Мисалы ошол мен үчүн мындай кыял болчу да. Бар, конечно, депчи. Жандай, в один прекрасный день я отвезу своего отца в автосалон и скажу: выбирай, папа, любую машину дейт го. Мисалы мен үчүн ошондой эле сыяктуу да, мындай. Папам сураса бересиң. Мамам сураса бересиң да. Жок эмес да. Кудайга шүгүр. Ошол мен үчүн кыял болчу. То есть ата энем эч кимге муктаж болбой, досторуна жаман көрүнбөй, досторуна карызга кирбей, мисалы, ошондой болуп жашабаса деген эле ниет болчу менде. То есть пока ата энең тирүү кезинде, ата энеңе болгон жакшы мамиленин баарын ата энеңе кылышың керек да. Анткени Аллах Таала айтат да, кимде ким кайсы бала дейт, ата энесинин ыраазычылыгын алган болсо дейт, ал адам сөзсүз бейишке киргизет, бейишке кирет дейт. А ким дейт, ата энесин нааразы кылса дейт, ал адам баягы намаз окуган үчүн, Аллах Тааланын парызын аткарган үчүн бейишке кириши мүмкүн дейт. Аллах Тааланын мээрими менен, райымы мененчи. Бирок Аллах Таала ал адамга жүзүн көрсөтпөй коет да. Көрдүңбү? А бизде какой-то могул жашоодо жашаганга, эгерде сен өзүңдүн кожоюнуңдун кебетесин көрбөсөң да, Аллах Тааланын жүзүн сен кыямат күнү көрбөй калсаң жоңчатагыч да. Сен бейиштесиң, бирок Аллах Таала сага жүзүн көрсөтпөйт да. Эмнеге? Анткени сен ата энеңди нааразы кылгансың. Сиз жашоодо негизи канча акча кармап көрсүз? Эң көппү? Эң көп мындай жашооңузда көзүңүз менен көргөн. Анчалык эле көп акча кармаган эмеспиз. Көп акчада азырынча кармай албайбыз го дейм. Негизи кармап ушул убакка чейин кармап көргөнбүз. Мындай колуңузга тыйып, кайра 2 мүнөт, 3 мүнөттөн кайра бирөө салган учурлар бар. Билбейм, ашып кетсе 100 000 сом болсо керек. Андан көп кармап көрбөйсүз. Бала чагыңыз кандай өттү негизи? Ата энеңизге ыраазысызбы? Аябай. Слишком ыраазымын, эркекче. Кем кылбады иштегенин? Такыр. Кийим болуп калсаңыз бир күнгө. Бир эле күнгө. Ошол башында айтканда эле чуак устаз болуп көргөнсүң. Чуак устаздын бир күнү кандай өтчү депчи. Бир күнү кандай өтчү да чуак устаздын. Элестет, чуак устаздын бир деген бир библиотекасы бар да. Күн сайын китеп окучу. Илимдин үстүнө жүргөн киши да. Баягы Роналдо деле болуп көргөн, бирок ошол устаздын баркын билбей жүргөнбүз да. Жакшы бир китеп бар го. Обложкасы жакшы го. Ачсаң толтура да страницачы. Ошондой экен да, примерно менин түшүнгөнүм боюнча. Кулктун өзү деген бул өтө чоң тема экен да, аябай эле. Мисалы сен намаз окуйсуң, бирок күнөө чыгасың. Бул уже туура эмес. Көрдүңбү? Кулктун өзү намаз окуйсуң, ошол эле учурда күнөө иштен тыйыласың. Адамга жакшы мамиле кыласың, ошол да. Сен мисалы бирөөгө садака бересиң, бирок сен элестет, мен сага азыр мындай менен серепчи, бат-баттан сүйлөйсүң, эмне нормаль суроолоруң барбы депчи. Бирок жактан согуш кылып жүрөсүң да. Бул кулктун жакшы мүнөзгө кирбей калат. Жашоодо эмнеден коркосуз? Жашоодон негизи эмнеден коркосуз? Өмүр кыска, ата энем жоготкондон. Кабыл алыш бир аз оорураак болот го дейм. Түшүнүп турасың, бирок ата энем өтүп кетсе, баарыбыз эле өмүрдөн өтөбүз да. Сен билбейсиң, мен ата энем жашына чейин жашайм, жашабаймбы, бир Кудай билет да. Ата энең карыган сайын мындай башкача болот экенсиң. Ата энем өтүп кетишин, бир туугандарым жоготкондон корком. Баары эле коркот, мисалчы. Эң чоң коркунуч ошол да. Бирок адам баласы карасаң, буну деген сен да билесиң, мен да билем, ар бир адам билет, өмүр кыска экенчи. Баары түшүнүп турат, бирок адам деген ошону кабыл алгысы келбейт да. Могу түшүнүк бар, бирок кабыл алгысы келбейт. Бирок ошону кабыл алыш керек да. Бир күн болсо, бир күнү сен, мен ар бирибиз бул жашоодон өтөбүз да, ар бирибиз өтөбүз. Бирок кандай амал менен, кандай акыбал менен өтөрүңдү бир Аллах Таала билет да.
бир Аллах таала билет да. Ошон үчүн бул жашоо деген мындай болушунча мындай жакшы жашаганга аракет кылыш керек да. Жакшы десе көп ичип жегип эмес, аны эмес. Болушунча баягындай Аллах таала деген бизди деген ар бирибизди бейиштен көргүсү келет да. Аллах таалачы, бирок Аллах таала деген бизге ай сайын айтпай эле да, силер Бекназар экөөң мага ай сайын 50.000 бергиле, мен силерди бейишке киргизем деген жок. Аллах таала карасаңар бизге деген элементарный 24 саат убакыт берди, ошонун ичинен бир 5 убакыт намазыңа бөлүп кой. Алсырап, алсыз болуп окусаң да окуп кое бер. Ошол эле да. Сен экөөбүз кыямат күнү бир да суроо бербейбиз. Аллах таала бизден суроо кылат да. Экөөңө бирдей жашоо бердим. Жөн гана тандоо бар. Сен эмне үчүн мондай ичип жегип, зина кылып, тиги кылып, бул жашоонун кайфын алдың дейт. А эмне үчүн бул деле жашады, бирок бул кайфты башка нерседен тапты дейт да, көрдүңбү? Кээ бирөө мисалы намаз окугандан рахат алат. Аллах таала менен болгон байланыштан рахат алат кээ бирөөчү. А кээ бирөө мисалы клуб, там өтө кымбат кийим, баягындай түшүнүп атасың, зина, мен мондай кыз менен сүйлөшүп атам, мен мондай кызга бардым. Кээ бирөө ошондон рахат алат да. Бирок Аллах таала карасаң, ушунчалык мээримдүү, любой адамдын жүрөгүндө кыпындай болсо да мончалык иман бар дейт да. Ошол эле путана кызың, ошол эле адашып жүргөн адамдарың, любой адам жүрөгүндө кыпындай болсо да иман бар дейт да. Просто сону мындай ойготуп коюш керек. 500 жыл намаз окуп тозокко түшкөн адам бар, чөлдөгү путана кызың чөлдөгү итке суу берген үчүн бейишке кирген бар да. Ушуну алдымдар постоянно эскертет. То есть бул жакта ой болбош керек да, мындай кыска кийинсе эле кыз туура эмес жолдо жүрөт же мындай. Бул өзүнүн авратын көрсөтүп атат, бирок жүрөгүндө кыпындай иман бар, просто балким жааматы туура эмес, окружениясычы. Ошондой просто ошолордон айрылса эле, өзүнүн жашоосун өзгөртсө эле өзгөрөт да, мындайча айткандачы. Кыздар деген бири-бири менен аябай эле жарашып калбадыбы? Кимдин сториси кымбатыраак, кимдин немеси кымбатыраак депчи. Любой кыз каалайт да, мисалычы, баланы токчулук, кызды жокчулук бузат дейт го. Кыз баягы жок болот, уже билбейт каяктан эмне табарын, ар жак бир жак барат да, майла жок. Бир берейин дейт да, мындайчы, бир берейин дейт да, анан жеңил акча да, көрдүңбү? Анан ошону монтип акча тапса турбайбы деп туруп анан табат да, ошентип турупчу. Анан коем кетейин деп аткан ошол жерден. Ортодон бирөө кармайт. Мончаларга монча акча бердим, пока вот это не отработаешь, не выйдешь дейт. Байкуш все болду. Жашоосун каада кылды, кирди. Абдушкур ажы устазым айткан го да, дартыңды Аллах таалага айт дейт го. Миле мамам монусун үзүп салдым. Мейли. Дартыңды Аллах таалага айт дейт го. Ошондой эле да. Чекеңди саждага коюп туруп, эми чекеңди саждага коюп туруп, алаканды жайып туруп, Аллах таалан сураш керек да. Я Алла, биринчи Аллах тааланы улуктап, сен мээримдүүсүң, райымдуусуң, боорукерсиң, берешеңсиң, адилеттүүсүң депчи. Пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун, сахабаларга салам салаваттар болсун деп туруп анан, я Алла, мына менин атым Бекназар. Мен жашоомдо ушундай нерсе болуп атат, мына мен YouTube блог баштадым. Ушунун баарын айтып бериш керек да. Аллах таала сүйлөшө бериш керек да, просточу. Дартыңды айтышың керек да. Мен ушундай пландарым болуп атат, бирок сенин планың жакшы, бирок сен өзүң айтпадыңбы, пенде мен жөнүндө кандай күмөндө болсо, мен да ошондой болом депчи. Аллах таала менен сүйлөшүш керек да. Алла, сен мага сөз бересиң. Анткени сен сүйлөшөсүң ушуну. Сүйлөшүш керек го. Кээде туңуп сүйлөшөсүң Аллах таала менен. Кээде эмес эле негизи эле сүйлөшүп туруш керек. Постоянно элечи. Ошо намаз, ар бир намазда сүйлөшөсүң да, ошондой эле да. Мен жашоомдо ушундай нерсе болуп атат. Сен мага ушуну бер. Мен мону кылгым келип атат. Мен ата-энем ушундайды каалап атам. Эсепсиз сураксыз Фирдаус бейишине киргизген пенделердин катарына мени, ата-энемди, бир туугандарымды, тайнемди, чоң атам, чоң энемди кош депчи. Ушундай сураш керек да. Сурайсың да, я Алла, эгерде мен жалгыз бейишке кирип, бирок ата-энем же бир туугандарым башка жака кетип калса, мага анда какой толк бейиште депчи. Короче, бизди деген мындай үч жеңем тең өздөрүнүн балдарындай көрөт да, ар бирибизди. Бир туугандар деп атпайбы, ошол ар бирибиздин, ар бир абамдын балдарын, ар биринин бир туугандарын өзүнүн балдарындай көрөт да. Кимиси оорубасын, кимиси эмне кылбасын. Короче, мындай түнү менен болсо да карап чыгат, акылабам айтат, майрам, тиге дары берчи, ооруп атат дейт. Түнү болбосун, андай болсун. Ошо айтып атпайбы, баспай калганда депчи. Ошондо да. Баспаганда бир туугандарым полный, короче. Гүлбар жем бүт, короче, полный келип туруп. Мына тарс баланы, короче, Турция алып кетебиз, тигини кылабыз, муну кылабыз депчи. Түн ичинде ошондой чоң да болду эле. Иә. Турцияга алып кетебиз деп таап. Андай да болгон, ошончолук болгон. Ошо мен баргым келген эмес Турцияга, бирок ниетте бул жактан эле дарын алабыз деген болчу. Ошол ниет, ошол шифасын Аллах таала бияктан берди. Мурда эле Турциядан эле ниет кылып койгон болчук. Барасыңар буюрса депчи. Иштеп жүргөн убакта. Иштеп жүргөндө эле. Ал акча башка жака кетти. Анан бияктан ошол рекламадан акча табып, чогултуп, папамды же мамамды кетирсемби дейин деп аткан болчук.
Анан өкөттөң, папам өкөттөң отуруп туруп, биз сага уруксаат беребиз. Ата энемдин уруксатын алып турган баргам да, сен барып кел деген да. Бир сен барып көрүп келчи деген да. Мындай коюшкан экен, сен барып көрүп кел, анан көрөбүз депчи. Быйылкы сөз нет бар, папам менен мамам сөз Негизи алып барганга. Каваны көргөндө ыйлайт дейт го адам. Сиз ыйладыңызбы? Болду. Айбы, биринчи көргөндө эмес, бирок бир аз алдына отуруп алдына отурасың да баягындай. Азыр эми жашоо Instagram болуп калбады. Көрдүк, айландык, отуруп анан дуа кылып атасың да. Дуа кылып атып, эми көзгө жаш толуп бир аз агып келатканда сүрөткө тарткысың дейт. Ошол жерден кылып туруп, чаташтың да ойдун баары жок, суруп атасың. Сүрөткө тарткысың дейт. Арт жактан да киши көп да, сүрөткө тарткысың дейт. Алып келиңиз камераны дейсиң го, бүйтүп болчу ушундай да. Ошол Нематов устазга Алла разы болсун, ошо көз ажиз бир туугандар бар да. Аларды дудук бир туугандар бар. Аларды көп карабайт экен да. Устаз ошолорго көбүрөөк мамиле кылып, көбүрөөк алардын роднойлору да, устаз менин роднойлорум деп коет. Ден соолуктун баркын билгиле. Анткени деген умрада жүргөндө көз ажиз бир туугандар деп атпаймынбы? 6 көз ажиз, 6 дудук бир тууган барды. Ошол бир ажике болду. Ошол жерден ажике 30 жыл бою, 28 жыл бою көзү көрүп жүрүп, бир күнү эшикке чыкса, жандай светте лампочка өчөт го. Ошол бойдон күйбөй калды дейт да. Ошол бойдон лампочка күйбөй калды дейт. Бирок ал ажике да түшүндү, ошо Аллах Таала тараптан сыноо экенинчи. Көзү көрбөй калды да, мындайча айткандачы. Бирок көрдүңбү? Аллах Таала ошол пендесин, сүйүктүү пендесин өзүнүн ыйык жерине, өзүнө конокко чакырды да. Ошон үчүн биз деген көздүн баркын билишибиз керек да. Ошону уккандан бери биз алар менен 18 күн чогуу жашадык да. Баскан кыймыл аракеттери, мисалы могу подушканы, мына Кудайга шүгүр, мен азыр мону кармалап, көрүп, баардыгын сезип турам да. Буга Кудайга шүгүр. Тиги ажикелердин жашоосу мындай экен да. Оппо, могу жакшы экен депчи. Көрдүңбү? Мен муну көрүп туруп эле жакшы экен дей алам да. Кармалабай эмес эле айта алам. Көрдүңбү? Бул да Аллах Тааланын берген нематы, жакшылыгы. Көрдүңбү? Тиги ажикелер баягы вилур жакшы экен, Көрдүңбү? Мен мындай карап туруп эле вилур экен дей алам. Көрдүңбү? Ошол лампочка өчтү дейт, кайра күйгөн жок дейт да. Ошол нерсе аябай баарыбызга, ошол жердеги жамааттын баарына аябай катуу тийди. 28 жыл бою кадимкидей жашап, бүт баарын көрүп туруп, анан Аллах Таала сенин лампочкаңды өчүрдү. Өчүргөндөн кийин күйгөн жок да. Болду, караңгы. Стресс, депрессия таза ошолунда да. Көрдүңбү? Бирок андан ажике ага карабастан, мага кыбланы көрсөтүп койчу деди да, көрдүңбү? Мага кыбланы көрсөтүп кой, мен намаз окуп берем. Көрдүңбү? Бизде адамда ден соолугу туруп шылтоосу толуп турат да. Тиги ажикеде көрдүм, көзү көрбөсө да алып келет. Мен алып келдим мечиткечи. 1-2 күн кызмат кылдым. Ажике өзү барып өзү келип атты, мисалы. 1-2 күн кызмат кылдым. Кыбланы эле көрсөтүп кой, мага укам деп коет да. Кыбланы көрсөтөсүң, окуйсуң, кандайгы кетет. Көрдүңбү? Бүгүн биз фирменный өзүбүздүн жумурткабызды жасайбыз. Өзүбүздүн жумуртка жасайбыз. Биринчиден могу жумуртканы көп эметип кеткенде могу сыртын жууш керек экен негизичи. Устаз айткан болчу, жумуртканын сыртын жууш керек депчи. Биринчиден жумуртканы жууйбуз. Субханалла, жумуртканы жарып салгансың. Кайтты. Буну да оппала. Анан ушуга бияктан туз кошобуз. Көп болуп кеткен жокпу? Бияктан туз кошуп туруп, жумуртка мына пишип деле алды. Бирок бир аз мандырыш болуп, туз майын көбүрөөк куя алды окшойт. Ушуну кетебиз, анан үйдө маған болуп калса, постоянно ушинтип дабайлашмай. Маған узатмайынча, короче, үйдө отуруп айтты, анан өзүм да чыгып баратканда башка узатып койгула дейт. Азыр бетимен өтүп. Мына, айттым го, мына. Мына, ушундай, короче. Ойлогула, камерага эле өт, ойлогула. Эркекче мындай деле өт дегендей. Кеттик, бисмилла. Чыгып аткандан анан сол бут менен чыгып деп туруп анан дубадан айтып алып чыгабыз, дальше жумуш істөбөз, бисмилла. Ушул көчөдө чоң ойдук. Ушул жерден чыгып туруп, биздики трасса тиги бетте болуп калат да. Ошол жака чейин барып, жана 05 менен сүйлөгөн видеолорду көрүп калсаңарбы? Дайчы. Ушул көчөдөн чыгып, пока трасса жеткенче ойлор болот да. Ошонун баарын ушул жерден айтабыз. Блогерлерге салык деп атпайбы, мамлекет тараптан? Ошого сиз да айтып каласыз негизи. Салык төлөө тияк кандай болуп калат? Ага каршымын. Төлөйм. Эмнеге төлөшүбүз керек? Эмнеге төлөйбүз? Эмнеге төлөйсүздөр? Ошого? Салыктыбы? Салыкты кандай? Төлөө десе төлөйбүз, айла жок законго башыбыз. Кайсыл видеоңуз просмотр көп болду?
азырбы Просмотрду карап турасызбы? аябай көп эмес, бирок мындай нет карап турабыз. Мырдын образы го дейм, жакында тарттыкка көрдүңбү? Ошол көлдө тартылган. Көлдө тартылган ошол. 2,5 Ал видеодон кийин сизге мындай неме чалуулар келген жокпу мери тараптан? Өчүр деппи? Жок. Келген жок, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр келген жок. Мыйры байкебиз деле түшүнүктүү окшойт да. Анткени кээ бирөө мындай түшүнбөстүккө салып, бул эмне деген тамаша, анан ар жак бер жак деп, балким чалуулар келмек. Просто айтып атам го, ошол видеодо балким ошол мэрлер деле өздөрү ошол жерден юмор деген нерсени көрдү окшойт да. Анан ошон үчүн чалып эметсек деле балким алар деле туура эмес болуп калат го деп ойлошту. Балким. Да? Балким ал видеону алар дагы деле көрө элек. Бирок ошол видеону тарткандан кийин көп ошону туурат. Еще Казакстанда ЗТП дегенди билесиңби? Ошол бар го, ошол жака чейин чыгып кетти. Элестет, казактар дагы тартып, анан еще комментарийни окусаң, казактар наоборот суктанып, биздикилерде ушинтип чуркап иштешпейби, ар жак бер жак депчи, көрдүңбү? Бул жерден өзүнүн жакшы жери дагы бар, жаман жери дагы бар. Бирок көбүнчө жакшы жери болуп кетти да. Тиги деле өзү деле сүйүнсөк, элестет, Казакстанга чыгып, Оштун мэрі Казакстанда жүрөт да. Элестет атасың. То есть адамдар көркүлө сен эмне возрастта байкен шылдыңда отасың, анан көкмесиң, жана диванный эксперттер бар го, алар деле болду 9000 ушунча комментарий. Бирок анын арасынан Кудайга шүгүр ашып кетсе бир 20 же 30 комментарий жанагындай. Ошо болгондо да левый аккаунттар бар го, ошондон да. Фейк аккаунттар. Фейк аккаунттар ар жак бер ошондон жазгандар да. Сен сыйлабайсың, анан тиил бул депчи. Сыйлабаган бул совсем башкача болот. Ал сыйлабаган уже совсем башкача видеода. Көрдүңбү? Айырмасы бар. Просто адамдар айырмасын жандай түшүнө албай эле жаза бергендер да. Көптү аябайчы. Элестет, бирок мисалы 9000дин ичинен 8080 комментарий туура жагынан кабыл алды. Көбүнчө мындай хаха жарган комментарий ва дегендер да. Блогерлерди Кыргызстанда азайтыш керек, маалыматтарды берип, бизди элди башка жака үгүттөп атат депчи. Ошого көз карашыңыз, оюңуз сиздин? Туура эмес маалымат бергендерди ошентиш керек, бирок антейин десең деле демократияда туура эмес маалымат берсе, конечно, там могул жерде бомба келип атат, тигиндей ар жак бер жакта, пранка ойт эткендерди аларга чара колдонуш керек. Бирок биз деле депутаттарга айда эле айтпай элебиз да, 120нын ичинен араңардан бир 5-6 эле эшитип атасыңар, калганыңар кеттикиле деп элебиз да. Мисалы да. Достор, биздин чыгарылышыбыз уланууда, андыктан Кутман байкенин окуган жерине келдик азыр. Кутман байке ушул мектепте окуган экен. Мектеп учурунда кандай кызыктуу окуялар болгон, кандай кыздар менен кандай күндөр өткөн? Дароо элеби? Сразу эле. Балдар менен кандай кызуучулар болду эле? Мектеп кезинде кызыктуу окуялар кандай болду? Ошол жөнүндө полный айтып берсеңиз. Биринчиде мектепте биякта биз 11 жыл. Башта бирден мектеп алмаштырган жокпуз. 11 жыл ушул жерде жокпуз. Эң обиднасы, короче, карантинде өтөбүз да. Сиздер? 10 жыл бою подряд жана мектеп бүткөндөрдү узатасың да, көрүп, блин, базар жок, бизде бир күн ушинтип шарик пускать этебиз го депчи. Меса карантин, коронавирус, дома сидите деди. Ошондо мугалимдерге Ошол жылга туш келгенсиздер. Ошол жылга туш келип, ошондо, блин, мугалимдерге бир сыра тарынганбыз, энен класс бойдон. Директорго тарынганбыз, завучтарга тарынганбыз, мугалимдерге тарынганбыз. Добро бербей коюшат. Башка мектептер чыгым туруп чыгып кетишет. Биздикилер класстарда эми көбүрөөсү лох болуп калып калганбыз. Таамай бүтпөй алгансың да, короче. Бир ага деле Кудайга шүгүр, может биз адыраңдап картеш кылып чыксак, бирөөнү барып кагып же бирөө өлүп калмакта, мисалы, сен кырсык болуп кетмек. Эми балким Аллах Таала ошондон эле сактатат, бирок жаман тарынганбыз. Мектепте кызыктуу жана бир эме болгон, короче. 10-класс. Уже эс тартып эле калган кез болчу. Могул жактан чыгабыз да. Ушул жерден чыгабыз. Могу ортосу турбайбы? Музыкальный кабинет. Эң муздак кабинет ушул да, короче. Бир эле узун труба бар. Ысык болгондо да жестко. Жамашың кайнап кетет ал трубадачы, короче. Ошол жер бирок кабинет ичи муздак. Мондан чыгып, класстын өлө согуп бараткам да классындычы. Класс кирет, анан кирип туруп эле эшикти ачып туруп. Вы все П дейткем да. Жестко сокком да класстачы. Алдымда Эльмира Абдугалиевна турат. Классный руководитель, класс жетекчи. Кандай жайдан көрбөй алгансың го, ачып туруп эле сокком да жесткочу, еще катуу сокконсуң. Акырында соккон эмес, жестко согуп салам. Анан класста жанагындай делбелер болот да, блин. Заразительный смех дегендерчи. Игорь, Никита, Тилек деген үчөө. Жарылат дене. Чыдабай кетет барычы. Жарылып атасыз, класс вообще өлө күлүп атасыз. Турам мен мойнот алып, быкша албасын жейме. Класстын жетекчиси өлө ал күндө биздин класс качай тешсе керек эле. Бизди урушканы келет. Анан туруп вообще от алдырдык да.
Эльмира Абдуллина, унчпай туруп. Теперь я знаю, кто вы. Как Кутман сказал, вы все П деп туруп чыгып кетип калгам. Мектеп кезде сүйүү болду беле сизде? Мектеп кезде сүйүү болгон. Негизи сүйүүңүз барбы азыр? Азыр жок. Бизге деле неке кайып болуп калса, может, Карабалта же Шамалдысай же Таласта эле кирде. Көрөсүз го буйруганы. А так азыр прям могул кызды сүйөм, могул кызды жакшы көрөм деген нерсе жок. Азыр ойлордун баары башка жакта. Ол менин мамамдын кабинети болчу. Мамаңыз мугалим, Мамам мугалим. Ушул Канча жылдан бери мугалим? 20 жыл. 20 жыл болуп калды. Мына ушул мектеп, ушул кабинет мамамдыкы. Ушул болчу. Машалла, кадимкидей прям амин, жестко элески түшүп кетти. Аябай эле болуп кетти бул жагы. Мына моунда тамашодон алган финалдан. 11-сезон, 11-сезон мына. Диплом, премьер-лига, финал, вице-чемпион деп турат. Тетигинде лига КВН Сыгатинского района жаштайм. Ошол да биздики. Көбүнчө. Турнике тартына аласызбы ошону да бир көрөлүчү. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Кетти раскачка менен. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Жакшы. Жетет го дейм, а? Ой, эмсен. Ошол эңнеси барыңыздарга Аллах Таала эки дүйнө бактылуу берсин. Просто баягы шүгүр деген нерсени жашообузга алып келди. Ошол нерсе менен жашообузда болуп аткан тагдырыбызга ыраазы болуп жашашыбыз керек да. Бирөөнүн жашоосуна кызыкпагыла, өзүңөргө жаккан иш менен алек болууга. Бирөөнүн оюнун көп угуу бербегиле, сага могу жарашат, сага тиги жарашат депчи. Адам баласы өзү сезет. Внутренний хочу деп атпаймынбы? Ошол нерсе бар. Просто ошону табып изденип койгула болду.